Ош аймактык ветеринардык дар таныктоо жана экспертиза борборун ишке киргизүү үчүн тез арада бухгалтериялык өзүнчө эсеп жана керектүү жабдууларды жеткирүү маселесин чечүү керек. Мындай тапшырманы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна болгон сапардын алкагында өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумакановго берди. Аймактык ветеринардык дар таныктоо жана экспертиза борборун керектүү техникалык жабдуулар менен камсыз кылуу жана өзүнчө бухгалтериялык эсеп ачуу маселесин кечеңдешинен улам ата мекендик экспортерлордун ишине тоскоолдуктар жаралууда, деди Сооронбай Жээнбеков. Ал убагында тапшырманы аткарбагандыгы жана борборду ишке киргизбегендиги үчүн ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жана Ош аймактык ветеринардык дар таныктоо жана экспертиза борборунун ишин сынга алды. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов баардык актуалдуу маселелер кыска убакыт аралыгында чечилерине ишендирди. Акыркы мөөнөтү 17 апрелде ушул келген жабдуулардын баары туп-туура экиге бөлүнөт дагы. Ош лабораториясы менен Бишкек лабораториясына. Биз жерде мебелден баштаган баардык посудалар, баардык жанагы ошол мурунку келген жанагы основной машиналарга жабдуулар келет. Премьер-министр өкмөттүн ишмердүүлүгүндөгү негизги приоритеттүү багыттардын бири болуп, инфраструктураларды Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайыктоо, аны менен катар лабораториялык системалар менен камсыздап, фитосанитардык чараларды көрүү эсептелерин билдирди. Бул багытта жалпы республика боюнча ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияларды модернизациялоо иштери жүрүп жатат. Эскертсек, буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү тамак аш азыктарында калк колдонгон товарлар арасында айлана чөйрө жана үй жаныбарларында эпизоотиялык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн өлкөдө этап менен ветеринардык лабораториялардын курулушун ишке ашырууну тапшырган. Биринчи этапта Ош жана Бишкек шаарларында ветеринардык лабораторияларды реконструкциялоо иштери аягына чыгат. Экинчи этапта Талас, Баткен, Каракол жана Балыкчы шаарларында аймактык ветеринардык лабораторияларды куруу, ошондой эле 13 иштеп жаткан мекемелерди модернизациялоо иштери жүргүзүлөт. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна жумушчу сапары менен барып, Ош аэропортунун жаңы аэровокзалдык комплексинин ачылышына катышты. Жаңы аэровокзалдык комплекстин өткөрүү жөндөмдүүлүгү саатына 450-600 жаранга чейин көбөйдү. Аэровокзалдын аянты 2160 чарчы метрге, башкача айтканда 5000 чарчы метрден 7160 чарчы метрге чейин кеңейди. Өкмөт башчы географиялык жайгашууну эске алуу менен Кыргызстан эл аралык транзит аймагында чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигин, борбордук Азиянын эң борборунда жайгашкандыктан Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө болоорун билдирди. Биз бир Ош аэропортуну Бишкек эмес, ошол Ишхана, Баткен, Жалал-Абад, Каракол мына аэропорттарындагы ушундай шарт керек. Мына азыр Тамчы аэропорту буюрса бүтүп калды. Азыр чоң самолеттор мына келип конуп атат. Буну менен биз өзүбүз ошол аэропорттун жанына жайгашкан шаарларды, региондорду өнүктүргөнгө толук шарт түзүлөт. Аталган мүмкүнчүлүктөрдү иш жүзүнө ашыруу үчүн аба, темир жол жана автожол инфраструктураларын өнүктүрүү керек. Биз келечекке чоң максаттарды жана пландарды коебуз. Улуу жибек жолунда Кыргызстан туристтик инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрү менен дүйнөгө таанымал мамлекет болушу керек. Ош шаары Улуу жибек жолунун тарыхында өзгөчө ролду ойнойт. Андыктан биз анын тарыхый маанилүүлүгүн калыбына келтириш керек, деди Сооронбай Жээнбеков. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын 2013-2017 жылдарга улуттук өнүктүрүү стратегиясында транспорттук инфраструктуранын өнүгүшүнө чоң көңүл бурулганын белгиледи. Транспорттук инфраструктурага көңүл буруу өлкөдөгү туристтик агымдын күч алышына жол ачып, экономикалык кирешилердин жогорулашын камсыз кылат. Ош шаары өзүнүн тарыхый мааниси менен илгертен баштап борбордук Орто Азиядагы жайгашкан мамлекеттердин социалдык экономикалык өнүгүшүнө түздөн-түз таасирин тийгизип келген. Биз ушул мүмкүнчүлүктү кайрадан пайдаланып, коңшу мамлекеттер менен өтүшү жолдорду мына буйруса 2 жылдан кийин толугу менен бүтүп, Кыргыз мамлекети транзиттик мамлекет болот да каласа. Ош эл аралык аэропортунун директору Талантбек Исаков жыл сайын Ош аэропортунда эл аралык багыттар боюнча жүргүнчүлөрдүн саны көбөйгөндүктөн аэровокзалдык комплексти кеңейтүү жана модернизациялоо муктаждыгы келип чыккандыгын айтты. Өндүрүштүк жана технологиялык кубаттуулуктун жетишсиздиги бир катар мүмкүнчүлүктөргө тоскоол болуп, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт болбой келген. Мындан улам жүргүнчүлөргө жетишерлик деңгээлде шарт түзүп, аэровокзалдын өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында аны кайрадан модернизациялоо муктаждыгы келип чыкты, деди Талантбек Исаков. Ал учуп конуу полосасы
базасын кеңейтүү пландарын айтып, андан соң аба каттамдарында көп учактарды кабыл алуу боюнча жаңы схемалар түзүлөрүн кошумчалады. Буга чейин аэровокзалдын эски имаратынын чектелгендигин эске алуу менен аны перрон жана текшерип өткөрүү пункту жакты көздөй кеңейтүү схемасы сунушталган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков аэровокзалдын жаңы комплекси менен таанышкан соң эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомунун жетекчиси Жалал Абад жана Баткен аэропортторун модернизациялоо долбоорунда көрсөттү. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомуна караган бардык аэропорттордун инфраструктуралык абалын жакшыртуу керектигин белгиледи. Ошондой эле ал өлкөдө жарандык авиация, туризм же соода сыяктуу бюджетти толуктоочу негизги тармактардын катарына кириши керектигин кошумчалады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна болгон жумушчу сапарын жүрүшүндө тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери менен Ош эл аралык аэропортундагы көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн жана коопсуздукту камсыз кылуунун сапатын көтөрүү боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы тиешелүү мамлекеттик органдардын алдында өлкөдөгү туристтик потенциалды көтөрүү милдети турганын билдирди. Бул максаттарга жетүү үчүн биз туристтик инфраструктураны көтөрүүгө, кышкысын жана жайкысында туристтердин агымы үзүлбөй тургандай максималдуу аракет кылышыбыз керек. Сырттан келген туристтерге тиешелүү мамлекеттик органдар жана аэропорт кызматкерлери тарабынан жогорку маданияттуулуктагы мамиле болушу зарыл. Алар үчүн Кыргызстан эс алуунун эң бир ыңгайлуу жана жагымдуу жерине айланышы керек. Ал үчүн бизде тейлөөнүн бардык түрү, анын ичинде коопсуздук жагы да жогорку деңгээлде болушу шарт деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Премьер-министр аэропорттун инфраструктурасын жакшырышына өзгөчө маани берүү зарылдыгын айтуу менен ал үчүн ички аткаруу тартибине өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Соңунда өкмөт башчы Ош эл аралык аэропортундагы учуп конуу катарларын кеңейтүүдөгү бардык иш-аракеттерди эл аралык стандарттардын негизинде жүргүзүүнү тапшырды. Мындан сырткары эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомунун жетекчилигине азыркы жүргүзүлүп жаткан каттамдар жетишсиз болуп жаткандыктан, ички каттамдарды кеңейтүү максатында Жалал Абад жана Баткен шаарларында каттамдарды көбөйтүү иштери сунушталды. Элдик революциянын 7 жылдыгына карата Ата бейит эстеликтер комплексинде апрель окуясында курман болгон баатырлардын мүрзөсүндөгү монумент такталарга гүл чамбарлар коюлду. Эскерүү иш-чарасына президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева катышты. Андан соң Ата бейит эстеликтер комплексинде маркумдарга атап Куран окулду. Иш-чарага 2010 жылы 7 апрелде курман болгондордун жана жабыр тарткандардын туугандары, апрель окуяларынын катышуучулары, Жогорку кеңештин депутаттары, өкмөттүн мүчөлөрү жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилери жана коомдук өкүлдөр келди. Түшкө маал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башында турган өкмөт мүчөлөрү, административдик ведомстволордун жетекчилери жана башка мамлекеттик органдардын башчылары апрель элдик революциясынын баатырларын эскерип, Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтындагы 2002 жылы Аксы окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун эстелигине гүл чамбар коюшту. Каза болгондордун арбагына багышталып Куран да окулду. Өкмөт башчы Ош облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Ош шаарында 2010 жылдагы апрель элдик революциясынын катышуучулары менен жолугуп, курман болгондорду эскерүү иш-чарасына катышты. Жээнбеков Кыргызстандын жаңы тарыхында өлкөнүн мындан аркы өнүгүү жолун аныктаган көп маанилүү окуялар болгондугун баса белгиледи. Өкмөт башчы апрель элдик революциясынын катышуучулары менен жолукканда Кыргыз Республикасынын президентинин атынан жана жеке өзүнүн атынан аларга ыраазычылык билдирди. Премьер-министр апрель элдик революциясында жасаган эрдик үчүн Ош шаарынын, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын бир катар жарандарына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн сыйлыктарын тапшырды. Өкмөт башчы 7 апрелде эртең менен 2010 жылдагы апрель окуясында курман болгондордун туугандары жана коомдук бирикмелердин өкүлдөрү менен жолукту. Премьер-министр ар бир мамлекеттин тарыхый окуясы болорун, Кыргызстан үчүн 2010 жылдын 7 апрели тарыхый окуя экендигин билдирди. Сооронбай Жээнбеков 2010 жылдан бери өлкөдө 2000ден ашык нааразылык акциялары өткөндүгүн, айрым тараптар жаңы тапшырмаларды ишке ашырууга аракет кылганын да эскерип өттү. Biz Kırgız memleketin kayra murunku jolgo kelbey turgan sistemаны мына түздүк туугандар, чогуу бардыштын. Бүтүн тармактарда абдан көп жытыш болду туугандар. Абдан көп жытыш болду. Сиздерге ошол өлгөн балдарыбызга, ошо жаралган балдарга биз
Kırgız eli her daim razı olur. Allah eski kışa unutulmaydı Kırgız eli var da. Allah'ın elesi her daim bizim жүрөгүбүздө, элесибизде сөз калаталар. Өкмөт башчы бардык катышуучуларга ийгилик жана жакшылыктарды каалоо менен бирге гүлдөгөн Кыргызстан куруларына ишендирди. Жыйынтыгында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мекен шейиттери, Айкөл Алатоо, Апрель баатырлары жана Апрель байрагы коомдук бирикмелеринин өкүлдөрүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, ысымы жазылган сааттар менен сыйлап, айрымдарына Кыргыз Республикасынын премьер-министринин атынан алкыш жарыялады. Адам уулу адам болот. Алатоо аянтындагы Апрель окуясына арналган иш-чарада театралдаштырылган көрсөтүүлөр коюлуп, шаардыктар жана шаардын коноктору үчүн концерттик программалар көрсөтүлдү. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынына катышты. Өкмөт башчы өз сөзүндө өлкө ошол кезде орус-ноолордон кийин эгемендүүлүгүн бекемдеген, экономикасынын динамикалуу өнүгүп, калктын кирешеси стабилдүү өсүп бараткан демократиялык мамлекетти куруу жолун тандап алганын билдирди. Бул стратегия өкмөттүн негизги багыты, орто мөөнөттүк келечекти аныктоого мүмкүндүк берүүчү чоң саясий жана тарыхый маанидеги документ болуп калат. Өкмөттүн программалары негизинен социалдык жана экономикалык чөйрөнү камтыйт. Өкмөт башчы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жазгы талаа иштерине карата даярдык тууралуу жыйын өткөрдү. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өлкөнүн аймактарындагы абал тууралуу маалымат берди. Жээнбеков учурда ушул күнгө чейин коопсуз аймактарга көчүрүлбөгөн жарандар бар экендигин, алардын арасында дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен коопсуз аймактарга көчүрүү керектигин эскертти. Өкмөт башчысы тиешелүү мамлекеттик орган жетекчилерине, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча бардык тийиштүү чараларды көрүп, ар кандай абалга даяр болууну тапшырды. Кече барып келдик, Минтранс деп атат, Өкөтеңиш деп атат. Жол коргоо атат. Ошон үчүн мөөнөт абдан кыска мөөнөттү пайдаланыш керек. Эртең барды кое берет. Анда кое берет, сайда келет, сууда келет, көтөрүлөт. Ошон үчүн биринчи мынаны жасагыла. Макул, Кубатович, жасап, силер эмне кыласыңар? Анан акимдерimiz кылат, айыл өкүлдөрүмүз кылат. Жасайын деген габел баган бериш керек. Экинчи, жер көчкөдөн көчпөй аткан элди көчүрүш керек. Судасын алдыбы, алды туурабы алган жерлер. Бүт ошол жерден кетип атат азыр. Жерин алгандар кайра барып атпайбы? Премьер-министр тиешелүү мамлекеттик органдарга быйылкы жазгы талаа жумуштарын убагында бүтүрүүнү тапшырды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жазгы талаа иштерине карата даярдык боюнча өткөн жыйынында сөз болду. Жээнбеков айыл чарбасын каржылоо 5 программасынын алкагында өкмөт айыл чарбасына кайра иштетүү, экспортко багытталган продукцияларды өстүрүүгө 6%, мал чарбасына жана өсүмдүк өстүрүүгө 10% жылдык үстөк менен 36 айга жеңилдетилгенин насыялар берилип жатканын эскертти. Азыркы тапта жеке компаниялар 194 000 тонна жер семеткич алып келүү боюнча келишимге кол койду. Азыр жазгы сугат иштерин жүргүзүүгө суу сактагычтарда суунун көлөмү жетиштүү. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев 2018-2022 жылдарга аймактык саясат концепциясынын негизги максаты жана милдеттери тууралуу маалымат берди. Программанын алкагында өнүгүү точкасы катары 20 пилоттук шаар тандалды. Ага Бишкек, Токмок, Карабалта, Каракол, Балыкчы, Нарын, Кочкор, Талас, Ош, Өзгөн, Карасуу, Сарыташ, Баткен, Исфана, Кадамжай, Жалалабад, Ташкөмүр, Кербен жана Кочкарата шаарлары кирди. Ар бир аймак өз багытына жараша адистештирилип, орто жана чакан бизнеске кепилдик фонддор ачылат. Алгаш жакынкы райондорду толук камтыган Кадамжай, Жетөгүз, Өзгөн, Атбашы, Сокулук райондарында жана Жалалабад, Ош, Талас, Нарын шаарларында 10 мобилдик мал союучу цех курулат. Сооронбай Жээнбеков инвестиция жана бизнести өнүктүрүү кеңешинин жыйынында өкмөттүн негизги милдети орто жана чакан бизнес үчүн максималдуу шарт түзүү экенин билдирди. Өлкөдө укук коргоо органдарын реформалоо, аны менен катар мамлекеттик органдар тарабынан чарбалык субъектлерди текшерүүнү кыскартуу иштерин жүргүзүлдү. Өкмөт башчы аймактарда ишкерлерге бизнес план, орто жана чакан бизнес тууралуу дайыма семинарларды өткөрүп турууну тапшырды. Учурда Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду айыл чарба ишкерлерин колдоп, жеңилдетилген насыяларды берип жатат. Бизнес ошол кайрылып, ошол чечте турган жер болуш керек да. Бул коллегиялык орган, бул ошол кеңеш болуш керек областта. Акимдер кириш керек, бизнестин өкүлдөрү барды кириш керек.
Ал жерге анан 5-6 чогул албастан, ал жерге бир бизнестин ассоциацияларынын өкүлдөрү бар ошол жерде. Баардыгын кириш керек. Киргизип, болуп аткан нерсени талкуулаш керек да. Атамекендик продукцияларды экспортко чыгарууда фитосанитардык жана ветеринардык лабораториялар тарабынан берилүүчү сертификаттардын процедураларын бизнес боюнча коомчулукка маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Бул тууралуу премьер-министр ишкерликти өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйынында билдирди. Кеңештин алдында түзүлгөн аянтча мамлекеттик органдар менен бизнес коомчулугуна конкреттүү жыйынтыктарды алып келүүдө. Республикада этао менен эл аралык стандартка шайкеш келген фитосанитардык жана ветеринардык лабораториялар ачылат. 2017 жылдын аягына чейин 13 фитосанитардык жана ветеринардык лаборатория ишке кирет. Мындан сырткары Ош жана Бишкек шаарларында 2 чоң фитосанитардык лаборатория оңдолот. Ал үчүн республикалык бюджеттен атайын каражат бөлүнөт. Чүй облусунун аймагынан агып өткөн Чүй дарыясынын жээгинде кум таш шагыл алып иштеген ишканалардын уруксат кагаздары көзөмөлгө алынат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев суу каптоо коркунучунун алдын алуу боюнча өткөн жыйында билдирди. Абылгазиев суунун көбөйүшү менен дарыя жээгин бекемдөө иштери уланып жаткан учурда айрым ишканалардын уруксат кагазын шылтап, жээгти жырып, анын натыйжасында суунун нугу өзгөрүп жаткандыгын сынга алды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кооптуу аймактар тууралуу маалымат берди. Ошондой эле мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Уларбек Шаршеев да маалымат берип, мыйзам боюнча чек арадан 50 метр аралыкта эч кандай ишкердүүлүк жүргүзүлбөшү керектигин эскертти. Кум, таш, шагыл алынып тургандыктан дарыянын боюндагы кыргыз-казак чек арасындагы жерге доо кетүү коркунучу бар. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков эл аралык келишимдерди инвентаризациялоо иштери боюнча ведомстволор аралык комиссиянын жыйынын өткөрдү. Ал ведомстволор аралык комиссиянын алдында министрликтер менен ведомстволор тарабынан кол коюлган эл аралык келишимдерди инвентаризациялоо иштери турганын баса белгиледи. Жыйында ошондой эле ведомстволор аралык жумушчу топтун буга чейинки жыйынындагы тапшырмаларды ишке ашыруусунун жыйынтыктары каралды. Вице-премьер-министр бирдиктүү жыйынтыктоочу документ түзүү үчүн мамлекеттик органдарга эл аралык келишимдерди инвентаризациялоо иштерин тездетүүнү тапшырды. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн 2018-2022 жылдарга аймактарды өнүктүрүү концепциясы тууралуу сөз кылабыз. Жакында эле өкмөттүн токтому менен бул багытта атайын программа кабыл алынып, облус жетекчилерине тапшырмалар берилген. Мына ушул багытта кененирээк маалымат алуу үчүн биз бүгүн өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгармуктуу өкүлү Кудайбергенов Бактыбек Жапаровичти чакырганбыз. Саламатсызбы, Бактыбек Жапарович? Алгач учурдагы көйгөйлүү маселелерге токтоло кетсек да, жаздын келиши менен мына ушул суу ташкыны, жер көчкүсү деген кооптуу табият кырсыктары пайда болуп, ушул багытта көп иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Чүй аймагында бул иштерге кандай иштер жасалууда? Көйгөйлүү маселелер областта бар. Бул көйгөйлөр боюнча бардык биздин областтын деңгээлинде, айыл өкмөттүн деңгээлинен баштап областтын деңгээлине чейин иштерди, пландар түзүлгөн. Бул жаратылыштын кырсыктары былтырдагы байкалган. Биздин Чүй районунда бир топ жер массивтерин суу каптап, арыктар толуп, биз бүгүнкү күндө эң негизги шарттарды айылдан, ар бир айылдын жана старосталар менен чогуу баш талдап турабыз. Эң биринчи бул айылыбызда жөнөкөй маселе бул арыктарды тазалап, чаап, суу келгенче ошо арыктарды айлап коюш ичкик. Андан кийин Мешкосту кооз, райондук деңгээлдеги, республикалык деңгээлдеги чоң каналдарга кийлирсек болот. Биздин жерлерди суу жеп, биздин жерибиз башка коңшу республиканын өтүп кетчү коркунучтар бар да. Бизде жанагы чек ара сталбалары бар, биздин чекте турган. Ошолорду жеп кеткен да маалдар болду. Мына бүгүн МЧС өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 11 участокта дарыянын жээгин бекемдөө иштери жүрүп жатат. Ал эми транспорт министрлиги тарабынан 11 участок бүгүнкү күндө иштер жүрүп, баардык жерлерде премьер-министр өзү баш болуп бир карап чыкты. Калганын баарын тең мына областтык ыйгарым укуктуу өкүлү өкмөттүн
деп туруп мага тапшырма берди премьер-министр. Бардык иштерди координациялоо боюнча. Мен ойлоп жатам, ушул айдын аягына чейин эгерде бул иштердин баарын бүтүрбөсөк, суу кирип баштады. Бүгүнкү күндө Орто Токой суусу өзүнүн чегине жетти. Деңгээли 475 миллион куб суу батат. Бүгүнкү күндө ал суу бар. Мына 20 кубтан 3 күн болду. Кой берип баштадык. Эгерде андан көп кой берсек, жанагы жээкти бекитүү иштери созулуп кетчүдө. Ошон үчүн биз ушундай тапшырма коюп, үстүнөн көзөмөл жүргүзүп атабыз. Апрелдин ичинде бүтүп, анан эң жакшы дагы бир маселе, премьер-министр ушул акчаны бөлүнгөн акчаны ушул убакытта аткарсак, күзгү иштерге дагы акча бөлүп берүүгө ошо чечим кабыл алды да. Эми аймактарды өнүктүрүү концепциясына өтсөк да, Чүй облусунда кайсыл шаарлар ошол пилоттук программанын аймагындагы өнүгүү точкасына кирди, ал жерде кандай ишканалар курулат, ошол багытта сөз кылсак. Бүгүнкү күндө Чүй облусу боюнча 2 шаар кирген, бул Токмок шаары, анан Кара Балта шаары. Бул областыбыздын бирөөсү чыгышында, бирөөсү батыш тарабында жайгашкан шаарлар. Булардын перспективасы келечеги бар шаарлар. Буга чейин ал шаарларда көп жылдан бери токтоп турган өнөр жайышканалар турат. Буларды кайра жандандыруу маселеси биринчи. Экинчи маселе ошол шаар тургундарын жумуш ордун менен камсыз кылуу. Шаарларыбыздагы жаман шаарлар эмес, өзүнүн экономикасы боюнча айтып коеюн, Кант шаары турат, өзүнүн бардык жагынан өнүгүп кеткен шаар жакшы. Шопогов деген жакшы шаарыбыз бар, Кайынды деген шаарыбыз бар. Буларды биз 2 шаар кирди деп калтырып койбойбуз. Булардын мына 22 жылга өнүктүрүү концепциясынан кирет булар. Пландаштырганбыз өзүбүздүн деңгээлде, областтын деңгээлде, район деңгээлинде шаарлар менен биригип, ошо кичинекей шаарларды өнүктүрүү. Негизги багытыбыз жанагы эле ошо шаарды өнүктүрүп, ошол жерге элдерибизге иш шартын түзүп берип, өзүңүздөр билгендей, Чүй областында ички миграциянын эсебинен ошо шаарларыбызда кишилер абдан көп. Стат каттоо боюнча бир цифра турса, негизи оболу башкача абалда ал жерде. Ушул ири долбоорлорду каржылоо жактары кайсыл булактардан болот? Мамлекеттик бюджеттенби же Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунанбы? Эң негизгиси мына инвесторлорду тартуу. Бүгүн Токмок шаарына биз пилоттук кылып азыр бир 60 гектар жер даяр турат. Бул деген трансформация кереги жок, даяр жерде. Ушул жерге биз азыр мэр баш болгон, шаардын депутаттары баш болгон команда азыр Кытай Эл Республикасына учуп атат. Жакын арада мына ушу айдын ичинде ал жакта токтоп турган же болбосо булардын Кытайда ушул өндүрүштүн кесепетинен өтө көп өнөр жай товарларын чыгарып жиберип, кереги жок өнөр жайлар бар экен да. Ушуларды Кыргызстанга алып келүү эң биринчи бул биздин максатыбыз. Экинчиси биз карайбыз, кайсы өнөр жайды алып келсе болот, кайсы өнөр жай бизге керек, кайсы өнөр жай биздин экологияга зыяны жок, эң негизгиси. Андан кийин ушуга байланыштуу чакан ишканаларды алып келип атабыз. Чакан бир цехтерди, тигүүчү цех, же болбосо жанагы консерва чыгаруучу заводдорбу, же болбосо бут кийим чыгаруучу заводдорбу, ошонун алкагында ордунан көрүп анан биз бардык шарттарды азыр даярдап койдук. Мынакей бул эң жакшынакай бир долбоордун бири. Ушу эң негизгиси жерибиз бар, шарттар бар, шаар менен район, область бирдикте ошо биздин инвесторлорго шартты түзүп берүү. Мынакей эң биринчи багыты ушул. Ишканаларды ачып, элди жумуш менен камсыз кылуу боюнча ошол Чүйдүн аймагында технополис ачуу да пландалганда, мына ушул иш кандай деңгээлде жүргүзүлүп жатат? Өткөн жылы премьер-министрдин талап койгон, ошол Чүй область менен биргеликте биз ошо Чүй областынын 2 тарабына бир 200 гектардан жакын жанагы пайдаланбаган жерлерди ошол технополис катары же болбосо ошо бизнес
центр болобу же болбосо кандай аталышы айырмасы жок. Ушул жерге өнөр жайлардын баарын чогуу курууга биз жерге. Ошол жерде Ысык Ата районундадыр бир 200 гектар жерде биз айыл өкмөтүнүн токтому менен депутаттардын чечими менен райондун областтын чечими менен өкмөткө жөнөттүк. Бүгүнкү күндө кагаз каралууда. Андан башка Жайыл күнбатыш жагына Жайыл районунда 150 гектар жерди дагы чечим чыгарып, жергиликтүү кеңештин чечимин чыгарып, район областтагы ошону азыр өкмөткө жөнөттүк. Бул маселе чечилип калса жакшы болот. Экинчи маселе Технополис Лехпром деп азыр жакшы иш жүрүп атат. Мына Новопавловка айылынан дагы 40 гектар жерди биз ошо Лехпром ишканасына берилдеп жатабыз. Булардан дагы астына койгон максаты абдан жакшы. Биздин жана өнүктүрүү стратегиясына төп келишет да. Бул жерге ар кайсы жакта арендада отурган биздин жанагы тигүүчүлөрүбүз, биздин бренд кыргызстандыкы өзүңүздөр билгендей биздин Евразиялык экономикалык мейкиндикте абдан жакшы. Биздин сапатыбыз дагы бизди билет. Ошон үчүн бул Лехпром айтып жатат, ушул жерге баарын чогултуу, 40 гектар жерде. Ошон үчүн биз карап бердик. Бүгүнкү күндө маселени чечтик. Эми алдагы азыр өкмөттүн деңгээлинде жерди трансформациялап берсе, быйылдан баштап куруу иштери башталат деп бизди ишендирип жатышат да. Акыркы жылдары ушул ички миграция маселеси күч алган убакытта Чүй облусунун өзгөчө Сокулук, Аламедин райондорунда башка облустардан келген жарандар аябай көп да. Ошолордун маселесин сиздер кантип чечип жатасыздар? Мисалы, туруктуу каттоо же болбосо жаңы конуш болобу, ошол жерде алардын социалдык маселелери кандай чечилип жатат? Биздин Чүй областында 870 миң адам катталган туруктуу. Бүгүнкү күндө нагы 1 миллион 200 жакын киши бар деп эсептеп атабыз да. Биз аны эсептеген үчүн кыйын, өзүңүздөр билесиздер. Ички миграция бул өзүбүздүн туугандарыбыз. Мисалы, географиялык жактан карасак, мисалы биздин күн батыш жакта Талас, Жалал абад, Ош Баткен жактан көп келишет. Чыгыш тарабыбызда тескерисинче Нарын менен Көл жактан келген ички миграцияда. Бул деген биз кыргыздар өзү негизи тууган элдербиз. Биз мисалы өзүбүздүн туугандардын үйүнө келебиз, же болбосо ошол жерден бартерди ижарага алып жашап атабыз. Ал жерге каттоо жок. Бир гана Аламин районунда 20 миң киши кезекте турушат. Бул адамдар ушул жашоо шарттары бар, бирок балабакалары чоңоюп, ошо балдарына бөлүнүп, башка үйлөрү болгон, бул биздин мындай көтөрүлүш жасабаган, көчөгө чыкпаган мындай таза инсандарыбыз туурабы? Бул мен Аламинде айтып жатам. Сокулукта 15 миңден ашык биздин жарандарыбыз жылдап турушат, кезек күтүп. Кантта канча миңдеген киши турат кезек күтүп. Ал жакта жер бөлүүгө шарттары жок да. Токмокто, ошол эле Москва районунда Сокулук эмес, Жайыл районунда кезекти күтүп турган биздин мындай жакшы патриот тургундарыбыз бар. Алар эч качан ушу мен дайым түшүндүрөм. Кудай буюрса, мына азыр трансформация маселеси чечилсе, Жайыл районунда шарт бар. Шарт бар, айыл өкмөттөрүндө шарттар бар. Трансформация кылып, айылды подрасширение, айылды кеңейтүү программасы бардык айыл өкмөттөрүндө бар. Кай жакты көчүп кеңеш керек, кандай жерлери бар. Бул деген өздөрүнүн чечимдери менен, Кудай буюрса, мына трансформация маселеси чечилсе, айылдарыбызда бул маселелерди чечебиз. Бирок эң көйгөйлүү маселе бул уже Сокулук менен Аламин районунда жер жок. Жер жок. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, дача, суу. Өткөндө биз 10 ашык жолу барып күнүгө жолуп жатабыз. Бул биздин милдет жолугу, караш биздин областтын ошол территориясы. Ошол жерде дагы маселе коюлуп жатат. Бизге ошол жерден көчүрүп, башка жерден жер бериле деген талапта. Андай бизде шарт жок. Бүгүнкү күндө жерди бөлүп берүүгө андай жер жок. Бактыбек Жапарович, атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн аймактарды өнүктүрүү концепциясы, анын ичинде Чүй облусунда жасалып жаткан иштер жана алдыдагы пландар тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.